Болот Темировдун имаратындагы бардык тиешелүү тергөөгө тиешелүү бардык жабдыктардын баары алынган бүгүнкү учурда. Анан ошол кылмыш ишин ар тараптуу толук далилдүү тергеш үчүн убакыт кетти. Ошол убакыттын ичинде биринчи фактынын негизинде ошону толугураак ошо Болот Темировго байланыштуу бардык маалыматтарды тактоого келгенде анда ошо мыйзамсыз документтерди пайдалануу, Кыргыз Республикасынын чек арасын мыйзамсыз өтүү фактылары 50ден ашык ушундай фактылар бар экендиги тергөөдө аныкталды. Негизинен кылмыш иши тергелип бүткөн. Аны менен азыркы учурда өзү таанышып атат. Ал кандай таанышып бүтсө, ошол кылмыш иши сотко жөнөтүлөт. Бул биринчиден. Экинчиден, Болот Темировду биз баарыбыз мыкты журналист экенин, журналисттик иликтөөлөрдү жүргүзгөн, ошо коомдогу ар кандай мындай жагдайларды чагылдырып жүргөн журналист катары биз тааныйбыз. Мен да аны жакшы тааныйм. Бир түз эфирлерде да чогуу болгонбуз. Бирок ага карата түшкөн арыздын негизинде, ошо фактылардын негизинде, ошо козголгон кылмыш ишинин негизинде бүгүнкү күндө тергөө процесси жүрүп атат. Биз Ички иштер министрлиги эч кандай саясатка кийлигишкен жокпуз. Арыз түштүбү, ошонун негизинде ар тараптуу иликтөө, тактоо иштерин жүргүзүүнүн негизинде анан биз материалдарды кылмыш ишин козгоп бүткөндөн кийин сотко жөнөтөбүз. Анан анын ишмердүүлүгүнө сот жооп берет. Эгерде ички иштер органдарынын кызматкерлери, тергөө кызматкерлери аталган ошо кылмыштын тергөөдө кызматтык атайын тергөөгө тиешелүү иш-чаралар жүргүзүүдө кемчиликтер кетирген болсо же болбосо туура эмес тергеген болсо, анда ички иштер органдарынын көзөмөлдөй турган прокуратура органдары бар. Андан сырткары ага чечим кабыл ала турган дагы сот органдары бар. Ошол себептүү ал бардык убакта ошо бизди көзөмөлгө ала турган атайын башка укук коргоо органдарына кайрылганга толук укугу бар.